Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы жамы кыргыз эли. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Ушу жаңы жыл алдында сиздерге кайрылуу аргасыз болуп атабыз. Менин аты жөнүм Турсунбай Ажипаркул, маданияттын мыкты кызматкеримин. 1991 жылдан бери ушу маданият тармагында камыр жумур болуп, ушу маданият тармагынын ысыгына күйүп, сууна тоңуп келаткан инсанмын. Мен сиздин дарегиңизге кайрылуумдун себеби бул маданият тармагындагы акыркы күндөрдө болуп жаткан башаламандык, ызы чуу боюнча сизге кайрылууга аргасызмын. Себеби мына өзүңүздөр билесиздер, коомдо эң аялуу катмар бул маданият кызматкерлери. Маданият кызматкерлери айрым бир гана майрам учурларда ошо жалпы элге майрамдык маанай, майрамдык шаани берген гана учурларда эскерилет дагы. Ал эми маданият тармагындагы кызматкерлер качан сый урматка келгенде эле эмнегедир арткы планга калып калганы бир топ эле нааразычылык туудурат да. Анан мынакей урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин атыңызга мынакей 2 жумадан бери тынбай атайын кайрылууларды, арыздар жөнөтүп атабыз. Бирок эмнегедир же сиздин кол алдыңыздагы кызматкерлердин шалаакылыгынан уламбы, же болбосо жөн гана бул маселени кайпып өтүү максатындабы, айтор эч кандай жооп ала алган жокпуз. Бирок бул маселе өтө курч турган маселе. Мынакей Токтогул мамлекеттик сыйлык өзүңүздөргө белгилүү болгондой учурунда Кыргыз СССРнин министрлер советинин токтому менен 1965 жылы 16 июнда атайын тыкыр иликтенип, тыкыр негиздүү пункттар камтылган эң мыкты жобо. Мисалы, Американын деле конституциясы канча баягы жылдарды карытса дагы, бирок кынтыксыз жазылган үчүн ушул күндө дагы өзүнүн мыйзамдуу күчүн жоготпой келет. Мына ошондой эле Токтогул мамлекеттик сыйлыктын дагы жобосу тыкыр негизде түзүлүп, ушул жарым кылымдан ашык убакыттан бери ушул мамлекетибизде эң баалуу, эң нарыктуу сыйлыктардын катарында болуп келген. Анан ошо акыркы учурларда бул мамлекеттик сыйлыктын айланасында ызы чуулар токтобой келатат, жана токтой турган түрү жок. Себеби бул жерде мынакей сиздин жарлыгыңызга ылайык бүгүнкү күндө ушул Токтогул мамлекеттик сыйлыктын жетекчилигине ошол учурунда биздин маданият тармагында бир эмес 2 жолу келип, ошо 2 жолу тең чоң чуулган ызы чуу менен кеткен биздин Түгөлбай Токтогулович Казаков жетекчилик кылганы аз келгенсип, ошол кишинин туура эмес, мыйзамсыз жасап аткан иш аракеттеринен улам ушундай ызы чуу чыгып отурат. Мыйзамсыз ызы чуулар эмнеден улам чыгып атат? Мен сизге ошол жаңы Казаков Түгөлбай Токтогулович демилгелеп, анан сиздин жарлыгыңыз менен бекитилген жобо боюнча бир нече пунктка токтолгум келип турат. Мынакей 30 ноябрь күнү, ушу жылдын 2021 жылдын 30 ноябрь күнү Казаков Түгөлбай Токтогулович ошол комиссиянын жетектеп туруп, коомчулукка BBC дүйнөлүк кызмат аркылуу мындай маалымат таркатты. Буга чейин Токтогул мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүүгө ошол маданият тармагындагы мекеме ишканаларынын укугу болуп келсе, жаңы жобого ылайык бир гана чыгармачылык союздар гана көрсөткөнгө акысы бар деген. Ал эми бул Түгөлбай Токтогуловичтин бурмаланган, жалган маалыматы ошол сиз бекиткен жаңы жобонун 1-пунктунун 2-подпунктунда мындай деп жазылып турат. Кыргыз Республикасы маданият жана маалымат жаатындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы жана чыгармачылык бирликтери мамлекеттик сыйлыкты ыйгарууга чыгармачылык эмгектерди көрсөтүүгө укуктуу деп турат. Бул жаңы жобонун бул 1-пунктун 2-подпунктуна ылайык бул жерде чыгармачылык жамааттар дагы жана чыгармачылык союздар дагы көрсөтө алат деген жобону биз түшүнүп отурабыз. Ал эми Түгөлбай Токтогулович эмне максат менен бул нерсени жасап атат бизге ушул күнгө чейин түшүнүксүз. Ал киши ушул жаңы жобонун ушул пунктун бурмалап, коомчулукка жалган маалымат таркатуу аркылуу ошол эле учурда чыгармачылык жамааттарга ушул талапты коюп, мына бүгүнкү күндө республика боюнча чыгармачылык союздар ошол бүт өмүрүн искусствого арнаган, ушул акыркы 5 жыл аралыгында таза чыгармачылыкта өзгөчө бир жетишкен
эркиндиктер менен айырмаланган талапкерлердин баягы чыгармачылыгына балта чагылып отурат. Балта чагылганда кандай, урматтуу Садыр Нуркожоевич? Мисалы, чыгармачыл, нукура чыгармачыл адамдар бул саясий адамдар эмес, саясий кызматкерлер же болбосо коомчулукта бир баягы үйүр инстинктинде жүргөн адамдар эмес. Мисалы, нукура чыгармачыл адам бул өзүнүн гана чөйрөсүндө өзүнүн чыгармачылык жолун гана билген адам, өзүнүн чыгармачылыгында казанында кайнап турган адам. Бул нукура чыгармачылык менен алектенген адам эч качан атактан куубайт, мен деп көкүрөк какпайт. Бул киши ошо өз чөйрөсүндө өзүнүн чыгармачылыгынын гана баягы саяпкери, өзүн өзү таптаган саяпкери. Ал эми мен канча жылдан бери ушу баамымда, мисалы, чыгармачылык союздарга барлык эле чыгармачыл адамдар мүчө эмес. Ошондуктан эми бул баягы илгерки коммунисттик партиянын доору болбогондуктан биз чыгармачыл адамдарды айдап туруп чыгармачыл союздарга баягы үйүр менен алып барып, үйүр тобу менен алып барып киргизип койгонго милдеттүү эмеспиз да. Ошон үчүн чыгармачыл адамдар бул свободный художник деп коет. Свободный художник бул каалаганча баягы чыгармачылыгы менен алектенет, каалаган темада чыгармачылыгын өркүндөтө алат. Ал эми бүгүнкү күндө биз чыгармачылык союздарга тиги Түгөлбай Токтогулович Казаковдун айтымында боло турган болсок, биз анда баарын эле чыгармачылык союзга гүл эткизип эле киргизип, анан үстүбүздөн баягы бизге көзөмөлдөп тура турган орган керек экен. Биз демократиялык Кыргызстан деген мамлекетте жашап атабыз да. Биз бирөөгө көз каранды мамлекетте эмеспиз да. Ошондуктан чыгармачыл адамдарга биз бир нукка салып, бир баягы рамкага киргизип койгонубуз бул эч бир этикетке да жатпайт, эч бир негизи наркка да жатпай турган нерсе да. Анан бүгүнкү күндө биз ошо чыгармачыл адамдарды союзга кирүүгө мажбурлагандай эле кеп болуп атат. Натыйжада эмне кылып атат? Анан мынакей бүгүнкү күндө биз бир нече союздун эле мисалында эми баягы аты жөнүн боюнча айтканга эми убакыттар болгон байланыштуу аты жөнүн айтпасам дагы, натыйжада кандай болуп атат? Натыйжада баланча ордени бар. Анан түкүнчө Кадырбагдан тиги түкүнчө баланчага чыгып калбадыбы деген. Анан бул критерий эмес да бул. Мисалы, Токтогул атына мамлекеттик сыйлык эч качан башка мамлекеттик сыйлыктары барларга же болбосо башка мамлекеттик сыйлыктарга эч качан байланган эмес. Түгөлбай Токтогуловичтун ушу сиздерге демилгелеп бекиттирген жобосунда бул жерде башка мамлекеттик сыйлыктарга алып келип Токтогул сыйлыгын байлап койгон. Бул эмне деген шумдук? Бул акылга сыйбаган нерсе да. Мындан тышкары, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мынакей чыгармачыл союздарда Түгөлбай Токтогуловичтун дагы бир чоң калпы бул мынакей чыгармачыл союздарга талапкерлер документтерин себеби учурунда биздин колубузга Токтогул атына мамлекеттик сыйлыктын жобосу колубузда болбогондуктан, даже интернет маалымат болбогондуктан, мисалы, президенттик сайт бери 3-4 күнгө чейин зависать этип интернет сайтыңыздар иштебей турду. Бул жобо 24-түндө сиздин жарлыгыңыз менен кол коюлган экен. 24-түндөн коюлган жарлыкка 6 күндөн кийин Түгөлбай Токтогулович интернет булагы аркылуу жана BBC дүйнөлүк кызматына маалымат берип атат. Болгон гана ушул гана информация. Бул информационный вакуумда гана ары бери будам айланып, азыр ушул күндө будам айланып шашылыш түрдө бул талапкерди тандоо жүрүп атат. Бул таптакыр туура эмес. Бул мамлекет тарабынан көрсөтүлүп аткан баягы сыйлыкка көрсөтүлүп аткандарга мүмкүнчүлүк бериш керек да. Булардын баягы Токтогул атына мамлекеттик сыйлыкка өзүнүн чыгармачылыгын толук тааныштырганга биз мүмкүнчүлүк берген жокпуз да. Мисалы, бир ай боло элек деле арыдан бери эле жанагындай эмеге рамкага салып туруп эле чыгармачыл союздардын баягы тыткындысын алып барып салып бердик чыгармачыл адамдарды. Анан бир эле мисал айтайын, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен бир эле мисалдан улам айтам. Композиторлор союзунда тандоо болду. Тандоо болгондо булар бизге Түгөлбай Токтогулович ошол жерде союз композиторлор 2-нчи этажда, ал эми музыкалык ишмерлер союзу 1-нчи этажда. Бир имараттын ичинде отурушат. Анан бул Түгөлбай Токтогулович менен Турдубек Чокиев композиторлор союзунун төрагасы чечкен экен. Эки союздукун бириктирип материалдарды, талапкерлердин материалдарын Токтогул атына мамлекеттик сыйлыкка алып барат деп ушундай деген маалымат бергенин улам, биз дагы ошол талапкерлердикин ошол композиторлор союзунун кабылдамасына отурган жигитке алып барып өткөрүп бердик. Натыйжада
баягы чыгармаларды тааныштыруу күнү келди. Чыгарма тааныштыруу күнү келгенде биз ал чыгармаларды таанышканда ошол Токтогул ата мамлекеттик сыйлыктын комиссиясы келди экен деп чыгарманы Токтогул ата мамлекеттик сыйлыктын комиссиясына көргөздү болуп атабыз. Анан качан комиссия бүткөндөн кийин баягы выясняется, эч кандай Токтогул ата мамлекеттик сыйлыктын комиссиясы эмес эле Турдубек Чокиевтер түзгөн, Түгөлбай Токтогуловичтер түзгөн союз композитордун тиги комиссиясы экен. Бул эмне деген ушундук? Бул эмне деген бурмалоо? Мисалы, болуптур, чыгармачыл союздар бул тандоолор, талапкерлер тандоону жасасын. Ал эми Токтогул ата мамлекеттик сыйлык эмне иш кылат? Алар мен түшүнүгүмдө алар баягы бекер иштеген жок. Мисалы, сиздер ошо комиссия мүчө болгондорго ушул кызмат үчүн определенный гонорар төлөп атасыздар да. Анда получается Түгөлбай Токтогулович эки баскычтуу бюрократиялык системаны ошо аттаганда эле Токтогул ата мамлекеттик сыйлыктын комиссиясына түзүп отурат. Бул эмне деген ушундук нерсе? Мисалы, андан тышкары дагы бир Түгөлбай Токтогуловичтун дагы бир калпы. Бул жерде мындай кылып атат да. Бул кишинин жана жалган бурмалаган маалыматтын негизинде союздар иштеп чыкты болду дагы. Анан жободо мисалы документтер, талапкерлердин документтери толугу менен Токтогул ата мамлекеттик сыйлыктын комиссиясынын архивинде калат деген жер бар да. Бул жакта антпестен эле ар бир союз өзүнүн көңүлүнө жаккандардын баарын тең тандап өткөрдү кылат экен, протоколун Токтогул ата мамлекеттик сыйлыкка жөнөтөт экен дагы. Калгандардын документтерин жер-жерге ар кимдин колуна таратып коет экен. Бул эмне деген ушундук? Мисалы, жаңы жобонун 3 пунктунун 19 подпунктунда мындай деген жери бар. Секциялардын, эксперттик комиссиялардын, эксперттердин жана адистердин корутундусу акыркы болуп саналбайт. Болуптур, биз ошо чыгармачылык союздардын чечимин болуптур, чечим чыгарыптыр дейли. Бирок ал чечим жогорку соттун чечими эмес да. Бул жакта жободо жазылып атат. Акыркы корутундусу акыркы болуп саналбайт дейт. Ошол эле жер жазылып турат. Алардын корутундусу талаштуу мүнөздө болгон учурда акыркы чечимди комиссия, Токтогул ата мамлекеттик комиссиясы имеется в виду, кабыл алат деп турат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул жерде Түгөлбай Токтогуловичтун бул жосунсуз жоругун тыя турган баягы бир гана сизсиз деп ойлойм. Себеби мынакей азыр жаңы конституцияга ылайык сиз мамлекеттин кожоюну сизсиз. Биз мамлекетте жашап жаткан жарандар ушу бир гана сизге ишенебиз, бир гана сиз чекит кое аласыз деген терең ишенимдебиз. Бирок тилекке каршы сизге толук маалымат жетпей атат. Ошондуктан мынакей бүгүнкү күндө биз ушул агентствого келип, атайын чыгармачыл адамдар келип, ошол маалымат жыйынын өткөрүп сизге түздөн түз кайрылууга аргасызбыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мындан тышкары могу жерде мындай деген жери бар. Мурда мисалы эски жобо 1965-жылкы иштелип чыккан жобо. Бул кынтыксыз иштелип чыккан жобо. Мисалы заман талабына жараша ал жерде болгону реквизиттер гана алмашыш керек. Мисалы, допустим, Совет доорунда Кыргыз ССР деген маалымат болсо, кийин Кыргыз Республикасы. Андан кийин мынакей буга чейин Токтогул ата мамлекеттик сыйлык эмеде өкмөттүн карамагында болсо, бүгүнкү күндө президенттин карамагында. Мына ушул гана реквизит маселеси гана баягы өзгөрүүгө дуушар болуш керек. Ал эми Токтогул ата мамлекеттик сыйлыктын негизги жобосу ошол боюнча калыш керек. Анан ошон үчүн урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен ушу бир нерсеге таң калам да. Мисалы, мамлекетте ушул чыгармачылыкта таза эс салган жана али булганбаган адамдар бар да. Биз эмне үчүн булганбаган адамдардын арасынан тандап албайбыз Токтогул ата мамлекеттик сыйлыктын төрагалыгына? Бул жерде сөзсүз эле Түгөлбай Токтогуловичтун кандидатурасын токтолуш керек бекен? Эгер болуптур Түгөлбай Токтогуловичтун кандидатурасын токтойлу десеңиз, анда эмне үчүн биз Түгөлбай Токтогуловичтун мурдагы маданият министрлигине жасап кеткен кара тагын эске албайбыз? Мына ошол эле Улуттук тарых музейиндеги кылымдарды карыткан кымбат баалуу мумия кыздын экспонатын тып-тыйпыл кылып жок кылганы боюнча, башка мыйзамсыз иштерин айтпаганда да ошол мумия кыздын экспонаты боюнча эмне үчүн биз маселени ачык боюнча калтырабыз да? Бүгүнкү күндө эч кандай чара колдонулбастан, анан ушул күндө ыргыткан таш өйдө ыргып, ушу сиздердин колдооңуздарга алынып, анан болгондо да мамлекеттеги эң жогорку даражадагы сыйлык ушул Түгөлбай Токтогуловичтун жетегине карматып койдуңуздар. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуркожоевич, Токтогул ата мамлекеттик сыйлыкты мынакей 4 жыл аралыгында берилбей жүргөн, азыр деле
ушул жаңы жобону так иштеп чыкмайынча бул ыйгарууну токтотуп туруу бул зарыл деп ойлойм. Заман талабы ушул. Себеби бул акчалуу сыйлык болгондо дагы оңой олтоң 5 сом, 10 сом, 50 миң же 100 миңдик байга эмес. 1 миллион өлчөмүндө, ошондо бир берилгенде, 2 сыйлык берилгенде де 2 миллион сом. 2 миллион сом бул мамлекет үчүн чоң эле казынасына, капчыгына оор тие турган сумма. Анан ошондой нерсени ыйгарып атканда, ушундай будамайлап бармак басты көз кысты кыла турган мындай нерсеге жол бербеш керек. Себеби ушуга чейин токтогул ата мамлекеттик сыйлыктын өзү кандай гана турмушту башынан кечирген жок. Учурунда жакшынакай эле абакелерибиз, агаларыбыздын жеке монополиясына айланган учурлар болду да. Ошол эле учурда ошол кишилердин кесепетинен учурунда чыгармачылыгы, ошол токтогул ата мамлекеттик сыйлыкка татыктуу инсандардын чыгармачылыгы учурунда бааланбастан канча адамдар, залкарларды биз арабыздан жоготтук. Биз эскиден сабак алып турган мезгил келип жетти окшойт. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуркочоевич, сизге ошол өзүмдүн сөзүмдүн аягында биздин ошо маданият тармагындагы ошол элге аттын кашкасындай таанымал ошол чыгармачылыкта өз издери бар чыгармачылык инсандардын атынан сизге кайрылуу жолдоп атабыз. Ошо кайрылуубузда сизге ошо эмнени суранабыз, мен сизге ушуну окуп коюуну туура көрдүм. Анан мындан тышкары бизди жеке кабыл алууңузду өтүнөм. Биринчи, Түгөлбай Казаков жетектеген токтогул ата мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруу боюнча комиссиянын азыркы жаңы курамын толугу менен жокко чыгарып, жаңы комиссия мүчөлөрдү сынактын негизинде таза адамдардан тандоону өтүнөбүз. Бүгүнкү күндөгү жаңы түзүлгөн курамы өзүнүн талабына жооп бере тургандай кызмат өтөгөн жок. Булар толугу менен Түгөлбай Токтогулович Казаковдун жетелендисинде калды. Экинчи, токтогул ата мамлекеттик сыйлыктын жаңы жобосун жокко чыгарып, Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитети жана Кыргыз СССР Министрлер Советинин токтому менен 1965-жылы 16-июнда кабыл алынган редакциясында күчүндө калтырууну, бар болгон реквизиттерин гана алмаштыруу жолу менен күчүндө калтырууну өтүнөбүз. Үчүнчү, токтогул сыйлыгынын так жобосу иштелип чыгып бекитилгенче, токтогул сыйлыгына талапкерлерди тандап ыйгарууну токтотууңузду өтүнөбүз, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Төртүнчү, бизди ушул жана маданияттын башка көйгөйлүү маселелери боюнча жеке кабыл алууңузду өтүнөбүз. Себеби биз ушундай кадамга, ушул сизге биздин үнүбүз угулбай жаткан үчүн кайрылууга аргасызбыз. Көңүл бурганыңызга терең ыраазычылык билдирем. Дагы бир жолу жаңы жылыңыз менен, жаңы жылыбыз ак жолтой жылдардан болсун. Сиздин ишиңизге чоң-чоң ийгиликтерди каалайм.